Амансыз көрөрман, мен аты-жөнүм Али Токтакунов. Пропаганданын курмандыгы болуп калбаңыз, ошон үчүн так маалыматты бизден алыңыз. Орус-Украин медиаторлору гуманитардык коридордо ок атышпайлы деп сүйлөштү. Ал эми Путин Украинага чабуулду токтотпосун айтып жатат. Украинада абалы оор бойдон калууда. Кыргызстанда доллар улам кымбаттоодо. Эми ушул жана башкалар тууралуу кененирээк. Орусия менен Украинанын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн экинчи раундунда бир катар гуманитардык маселелер каралды. Эки тарап гуманитардык коридордо атышпай турууну макулдашты. Украиналык делегациянын мүчөсү Владимир Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подоляк сүйлөшүү алар күткөн жыйынтыкка жетпегенин билдирип атат ошол эле маалда. Эмки жыйын келаткан аптанын башында өтөөрү макулдашылган. Европадагы эң ири атомдук электростанция деп эсептелген Запорожье атом электр станциясындагы өрт өчүрүлдү, азыр стабилдүү иштеп жатат. Орус аскерлеринин көзөмөлүндө, деди Запорожьенин губернатору Александр Старух. Орус аскерлеринин атом станциясына чабуул койгонун Владимир Зеленский ядролук террор деп атап, эгер ал жарыла турган болсо, Чернобылдан дагы кесепети оор болоорун эскерткен. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців. Мен украиналыктарга, европалыктарга жана Чернобыль деген сөздү билген баарыңарга кайрылам. Ал жарылуу глобалдык катастрофа болгон эле. Кесепети менен 100 миңдеген адам күрөшкөн. Россия ошону кайталагысы келип жатат. Биздин тарыхта биринчи жолу ал өлкө ядролук террор менен алектенүүдө. 6 разів більше. Деп Зеленский ачуулана билдирүү таратты. Бактыга жараша чабуулдун айынан пайда болгон өрттү өчүрүп калууга мүмкүн болгон. Бул тапта Чехия өзгөчө абал жарыялады. Буга украиналык мигранттардын көп сандагы агымы себеп болгон. Режим 30 күнгө созулат жана Чехиянын өзүнүн жарандарына жайылтылбайт. Мындан сырткары Беларустун жарандарына виза берүүнү, убактылуу же туруктуу жашоо үчүн арыздарды кабыл алуунун дагы чек бийлиги токтотту. Буга чейин дал ушундай эреже Орусиянын жарандарына карата киргизилген болчу. Ошондой эле чехиялыктар Украина үчүн согуша алаарын бул өлкөнүн премьер-министри кабарлады. Украинага жардам бергиси келген жарандык активисттер мамлекет тарабынан жазага тартылбайт, деди премьер Петр Фиала. Ал эми Британиянын бийлиги Украинадан келген качкындарды орус олигархтарынан конфискацияланган хан сарайларга жайгаштырышы мүмкүн. Мындай идеяны өлкөнүн вице-премьер-министри Доминик Рааб сунуштаганын Times гезити жазды. Буга чейин Лондон санкция салган орус байларынын узун тизмеси жарыяланган. Алардын Британияда кымбат баалуу үйлөрү аз эмес. Орусия чабуул койгондон кийин Украина тез арада Евробиримдикке мүчө болгусу келерин айтып арыз жазган болчу. Андан кийин Грузия, Удале, Молдовадагы бул катарга кошулушту. Бул өлкөлөр Евробиримдикке талапкер катары статус алууну көздөп жатышат. Роскомнадзор Медуза сайтына кирүүгө тыюу салды. BBC менен Азаттыктын орус кызматтарынын сайты дагы Орусиядагы көптөгөн колдонуучулар үчүн ачылбай калды. Путин Орусияга коңшу өлкөлөргө деп кайрылуу таратты. Анда кырдаалды курчутпагыла, чектөөлөрдү киргизбегиле деп эскертип жатат. Биздин мамилебиз силерге дурус деп айтууда. Нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. И все наши действия, если они возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации. Буга чейин Орусиянын чыгыш коңшусу Япония санкциялык жазалоорго кошулса, постсоветтик коңшуларынан Беларустан башка бири дагы Кремлди ачык колдобой турат. Ошол эле учурда Путин азыр согушуп жаткан коңшусу Украинанын президенти менен сүйлөшүүгө ашыккан жок. Кече Владимир Зеленский ага кайрылып, же өлкөмдөн чыгып кет, же мени менен отуруп сүйлөш деген болчу. Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я ж сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Ал тапта улам бир Украинанын шаарында эл жашаган кабат үйлөрдү же турак жайларды орус аскер техникалары аралап жүргөнү тууралуу видеолор тарап жатат. Бул видео Энергодар деген шаардан тартылган экен.
Орусиянын авиациялык күчтөрүнүн соккуларынан Украинанын Чернигов шаарында каза болгон жай тургундардын саны 50-нү чамалады. Бул тууралуу Черниговдун облустук администрациясы билдирди. Ал эми орус бийлиги согуштук аракеттер башталгандан бери Украинанын аскердик объектилерин гана атып жатабыз деп, турак жайларга кол салбай атабыз деп маалымат таратып келет. Орус тарап Украинанын дээрлик бардык аймактарында чабуул жасоодо. Эң негизги аткылоолор Киевке жана Харьковко жасалды. Украинада аскер күчтөрү гана эмес, колуна курал алган жай тургундар дагы орус аскерлерине катуу каршылык көрсөтүүдө. Украинанын коргоо министрлиги 4 мартка карата орус армиясынын жоготуулары 9166 жоокерге жеткенин билдирди. Жоготуу дегенде өлгөндөр гана эмес, колго түшкөндөр дагы, жарадарлар дагы эсептелүүдө. Колго түшкөндөрдүн видеолору байма-бай жарыяланып жатат. Мисалы, бул капитандыкын көрөлү. Нас было 11 человек. Когда наш КАМАЗ подбили, мы в посадке были. А потом, когда мы вышли, мы увидели, что это мирное население, здесь военных формирований нету. То есть Путин дал такой приказ, я так понял, вот это, помнишь, я говорил, что мы на учениях были и так далее. Это все ерунда. Они обстреливают Харьков, Киев, дети погибают, они жилые дома обстреливают, там нету военных формирований. Жоготуулар 9000ден ашканы тууралуу маалыматты орус расмийлери ырастай элек. Дмитрий Песков Путин аскердик жоготуулар тууралуу маалымат алып жатканын билдирди. Бирок алардын санын коргоо министрлиги гана тактаарын айтты. Коргоо министрлиги 500 чамалуу аскеринен айрылганын гана билдирген болчу. 4 мартка карата доллардын баасы Кыргызстанда 100 сомду чамалады. Коммерциялык банктарда жана акча алмаштырган жайларда акш валютасын 96,5 сом, 97 сомдон сатып алса, 98,45, 98,50 сомдон сатып жатышат. Улуттук банктын сайты долларды 97 сомго жетпейт деп көрсөтүүдө. Доллардын курсу 24 февралдан бери өсүп, дээрлик 16 сомго секирди. Урматтуу көрөрман, сиз пропагандалык маалыматтын курмандыгы болбоңуз. Эки тараптын расмий бийлиги жана салмактуу медиа тараткан маалыматтарды тактап сиздерге жеткирип турууну улантабыз. Биздин каналга жазылыңыз.